بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى أما بعد. الحديث الثامن 8 حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان فإذا تثاوب أحدكم فليردوه ما استطاع. أبو هريرة رضي الله عنه روايات. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: есіну шайтандан болады. Мындайша айтқанда, шайтан себеп болады. Егер сілерден біреу есіней тұрған болса, аны қадыр болушынша қайтарсын. Бухари, Муслим. Түшіндірме? Бұл есіну шайтандан деп шайтанға байланыштырылуысы, анын разы болуысына, жана шайтан ошол есінуіні инсандан қаларына далалат қылады. Анткени шайтан күлөт. Мындан мақсат бұл иш, бұл нәрсе шайтандың ішінен екен. Башқа bir риваятта шайтан ооздан кирип алат, жана башқа bir риваятта шайтан ал адамдын үстүнөн күлөт деп риваят кылынган. Демек киши шайтан анын үстүнөн күлүүсүнөн жана анын оозунан кирип алуусунан өзүн коргоосу керек экен. Жана ошондой эле эсинөө бул инсандын жалкоолугуна жана дене мүчөлөрү бошоп калганына далалат кылат. Жана бул нерсе инсандын шахватын козгойт. Ал эми мунун тескериси түчкүрүү кишинин активдүүлүгүнө далалат кылат. Есінөөнү инсан колунан келишинче кайтаруусу керек болот. Кээде инсан эснейт, кээде бул нерсе болуп кетет, токтотуунун мүмкүнчүлүгү жок. Анда оозун колу менен эснегенде тосуп алсын. Бул сүннөткө ылайык келген адептерден болуп саналат. Имам Навави рахимахулла эснегенде намазда болсун, намаздан сырткары болсун, инсан колун оозуна коюусу мустахаб иштерден деп айткан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Фа инна шайтана ядхул", чындыгында шайтан ошол энсинеген адамдын оозунан кирип кетет деп айткан. Шайтандын кирип кетүүсү чыныгы сүрөттө болот. Анан инсан баласын кадымда шайтан жүрөт. Качан инсан Аллахты зикир кылса, шайтан ага үстөм боло албайт. Аллаху алам. Саллаллаху аля Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам.